Урматтуу бир туугандар, бардығыз Алла үшін Аллаға башы иели деп атабызбы? Жанагында кыйынчылыктар чыгат, кедейлик чыгат, кедей болгондо эле отуруп кал дегендик эмес, урматтуу бир тууган. Сахабаларда канчалаган кедейлер болгон эле. Абу Хурайра радыйаллаху анху пайгамбарыбыздын хадистерин эң көп адамдарга жеткирген инсан болгон. Ошо киши ушундай кедейлик эле. Бир күнү ушинтип кедейликтен чыдабадым. Ушинтип ашказанымды өйдө түрттүрүп таштарды байлап алдым. Бирок ошондо да намыстуу эле. Биз азыр бир аз акчабыз жок болсо ар кимге ыйлап шикаят кылабыз. Ар кимге арыз муңубузду айтабыз. Карасаңыздар, Абу Хурайра ошончолук даражада ачкачылыгынан чыдабай, ошентип туруп таш менен ашказандарын түрттүрүп ошону байлап алган даражада көчөдө отурат элем дейт. Адамдар мени кичине курсагымды тойгузуп койсо деген үмүт бар эле. Астыман Абу Бакыр радыйаллаху анху өтүп калды. Андан бир аят жөнүндө сурамыш эттим, бирок артында ошо бир нерсе үмүтүм бар эле. Бирок ал аяттарга жооп берди дагы, менин эч ким сырымды билбей өтүп кетти. Андайын Умар радыйаллаху анху келат эле. Андан дагы ушу бир нерсени сурадым. Ал да менин абалымды билбей ал да өтүп кетти. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келаткан экен. Астынан чыгып бир нерселерди сурамыш болдум. Менин ушу сүйлөгөнүмөн, менин жылмайганыман менин ачка экенимди байкады. Жүрүдө үйүнө ээрчитип келди. Үйүнө уруксаат алып кирдим. Үйүндө ушундай бир чөйчөктө, кичинекей бир чөйчөктө сүтү бар экен. Ушу сүттү алып туруп, ошол жерде Ахлу Суффа деп, ушу мечитте жашаган, ушундай кедей кембагал болгон, дайыма илим окуган, дайыма ибадат менен алек болгон сахабалар бар эле, Ахлу Суффа деп коюшат эле. Ал кезде адамдарда эч нерсе жок. Алардын үстүндө кийими мындай авыратын жапкан кийим болот эле. Сахабалардан айтып калат эле, Ахлу Суффадан келген адамдар сежде кылганда сөзсүз авраттары ачылып калат эле дейт. Ушунчалык даражада ачка, ушунчалык даражада кедейликти жашаган адамдар эле. Ошондо ошо Ахлу Суффаны чакырып кел деди. Мен кичине жүрөгүмдө ушундан бир уртатып койгондо мен күч алып албайт белем. Менин суусунум каным калбайт беле. Эми Ахлу Суффада бир 70 киши бар. Анын баарына кантип жетер экен деген ой болду. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ар бир сөзүндө хикмат бар эле. Көрдүңүздөр, ошончолук таш байлаганчалык ачкачылык болсо, биз карабай эле ичип алабыз азыр, көрдүңүздөр. Пайгамбар жок, тигилерди да чакырып кел дегенде баратып ойлондум. Бирок пайгамбарга болгон башы үйү сахабаларда ушундай сезим эле. Ошон үчүн алар көктөгү жылдыздар деп аталган бир туугандар. Пайгамбарга, Аллага болгон башы үйлөр ушундай эле. Барып Ахлу Суффаны дагы адамдарды чакырып келдим, Ахлу Суффаны чакырып келдим. Баардыгы ушинтип жайылып отурушту. Пайгамбарыбыз ичкиле деди. Мен ар бирине баа чөйчөктөгү сүттү сундум, бир кичинекей чөйчөктөгү сүт. Андан тойо ичип, экинчисине берип атты, үчүнчүсүнө берип атты. Ошентип баардыгы эметти, чөйчөктөгү сүт турат эле дейт. Ошентип пайгамбарыбызга сундум. Ошондо пайгамбарыбыз, сен экөөбүз калдыкпы деди дейт. Бала я Расулаллах, экөөбүз калдык дегенде эми сен иштеди дейт. Ошондо ичип аттым, ич деп атты, дагы ичип аттым, дагы ичип аттым. Бир кезде я Расулаллах, бата турган жер калбады дедим. Анан пайгамбарыбыз ичти. Бул пайгамбарыбыздын кереметтери эле, муъжизалары эле. Бирок урматтуу бир туугандар, ошенткен абалдагы адамдардагы көрдүңүздөр, пайгамбарга болгон башы үйүсү, Алла Таалага болгон башы үйүсү биз элестетпеген даражада эле.